Дуба кылуудагы сабырдуулук. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ибрахим алейхиссалам меймандос пайгамбар эле. Орозо кармаганда меймансыз оозун ачпайт эле. Бир күнү орозо кармап, кеч курун мейман күтүп олтуруп, мейман келбей оозун ача албай калат. Экинчи күндө мейман келбейт. Үчүнчү күндө мейман келбей, кеч курун курсагы аябай ачат. Себеби 3 күндөн бери оозуна эч нерсе алган эмес. Ошол учурда Жабраил алейхиссалам келип саламдашып айтат: "Сен 3 күн ичинде аябай алсыздап калдың. Жүр сени Аллахтын эң сабырдуу пенделерин зиярат кылдырайын" деп. Ибрахим алейхиссаламды ээрчитип, бир тоонун үңкүрүнө алып барат. Ал үңкүрдө бир киши намаз окуп олтурган экен. Буларды көрүп күтүп алып, саламдашкандан соң айтат: "Аллахка шүгүр, мен бир айдан бери орозомун. Ооз ач элекмин. Бүгүн курсагым ачып, алсырап, бир мейман келип калса экен. Анын шылтоосу менен оозум ачсам деп арзуу кылып олтурган элем" деп чогуу оозун ачкан экен. Ибрахим алейхиссалам өзүнчө ойго батып, кыжаалат болуп: "Мен 3 күндө алсырап, сабырым жетпей калды. Бул киши болсо бир айдан бери орозо экен" деп таң кылганда, Жабраил алейхиссалам: "Жүр, мындан да таң каларлыгына алып барайын" деп жана башка бир тоонун үңкүрүнө алып барат. Анда да бир киши ибадат менен алек болуп олтурган экен. Денесин жум баскан, чачы, сакал муруту өскөн. Ал киши да буларды көрүп аябай сүйүнүп, жакшылап күтүп айтат: "Силерди мага Аллах жеткирди. 3 айдан бери орозо кармап, ооз ач элекмин. Ал эми бүгүн чогуу ооз ачат экенбиз" дейт. Тоонун башында кийиктер жүргөн экен. Колу менен ишара кылганда кийиктер түшүп келет. Алардын арасынан бир жаш семиз кийикти кармап, мууздап казанга салып, куурдак жасап, меймандардын астына алып келет. Куурдакты жеп бүтүп, кайра сөөктөрүн топтоп, алдына коюп, Аллахтын уруксаты менен тур дегенде, ал кийик кайра тирилип тоого чыгып кетет. Ибрахим алейхиссалам ал кишинин сабырдуулугун көрүп, кереметин көрүп, өтө ыклас кылып: "Мага дуа кылың, бата бериң, мен да сиздей сабырдуу болоюн" дегенде, ал киши айтат: "Жок, мен кыла албаймын. Себеби мындан 40 жыл мурда мен бир талаада бара жатып, бир жигитке учурадым. Ал койлорду жайып жүргөн экен. Бул койлор кимдики десем, ал Ибрахим Халилуллахтын койлору" деп жооп берди. Мен өзүмчө ойлонуп, бул Ибрахим Аллахтын досу экен. Бул адамды зиярат кылышым керек деп, Аллах Таалага дуа кылып, ушул досуң Ибрахимге мени жолуктургун, аны зиярат кылып батасын алайын дедим. Бирок 40 жыл өттү, дуам кабыл болбоду, ага жолукканым жок. Ал эми мен дагы дуа кылып, Аллах Тааладан бир ажетимди сурагандан уялам, жана дуам кабыл болбой калабы деп корком. Ибрахим алейхиссалам айтты: "Сага сүйүнчү болсун, дуаң кабыл болуптур. Ошол Ибрахим менмин" деди. Ал киши сүйүнүп, ыргып, ордунан туруп, кайрадан кучакташып зиярат кылат. Ибрахим алейхиссалам коштошуп кайтар учурда ал кишинин чачын алып, мурутун кыскартып, сакалдарын тегиздеп, тырмактарын алып, денесиндеги ашыкча түктөрүн кырдырып коет. Ушул амалдар Ибрахим алейхиссаламдан бери сүннөт болуп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Дуа кылсаңар шашылбагыла. Ал дегени дуа кылып зеригип кабыл болбоду деп таштап койбогула. Дуа кыла берсеңер, бир күн болбосо бир күн кабыл болот. Себеби дуанын 3 пайдасынын бири сөзсүз болот. Же ошол тилек кылып кылган дуасы кабыл болот, кечигип болсо да, же ошол тилек кылып дуа кылганчалык келе жаткан жамандык кайтарылат, же кыямат күнү ошол кылган дуасынын соопторун алат." Ибрахим бин Адхам радиаллаху анху Басра шаарына барганда, Басра эли зияратына келип сурашат. Аллах Таала Куранда айткан: "Дуа кылсаңар мен кабыл кылам" деп. Биз көп убакыттан бери дуа кылабыз, бирок дуабыз кабыл болбойт. Анын себеби эмне? Ибрахим бин Адхам айтты: "О Басра эли, силердин жүрөгүңөр 10 нерсе менен алек болгон. Ошол себептен дуаңар кабыл болбойт. Алар: биринчиси, Аллах Тааланын барлыгын, бирлигин билип туруп, акысын бербейсиңер. Экинчи, Куран окуйсуңар, бирок ага амал кылбайсыңар. Үчүнчү, шайтанды душман дейсиңер, бирок ага баш ийесиңер.
Төртінші, Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың үмметіміз дейсіңер, бирок сүннеттерін атқарбайсыңар. Бешінші, бейішке кірсек дейсіңер, бирок бейішке кіре тұрған амалдарды жасабайсыңар. Алтыншы, тозоқтан қорқуыз дейсіңер, бирок қайра өзіңерді тозоққа таштайсыңар. Жетінші, өлім чын дейсіңер, бирок өлімге даярданбайсыңар. Сегізінші, башқалардың айуы менен алек болып, өзіңердің айыңарды көрбей қыласыңар. Тоғызыншы, Раббиңердің ырысқысын жейсіңер, бирок аға шүгір қылбайсыңар. Оныншы, өлігіңерді жерге алып барып көмесіңер, бирок андан үлгі албайсыңар. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, Аллах Таалаға дуадай барқту нәрсе жоқ. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, дуа момындың құралы, жана диндин түркігі, жана асман жердин нұры. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, бұл дүйнөдө дуа қылған момындарды Аллах Таала қиямат күні алдына тұрғызып айтат, о пендем, мен сілерге дуа қылғыла деп бұйырғанмын, жана ким дуа қылса қауыл қылам деп убада қылғанмын. Сен дуа қылдың беле дүйнөдө жүргөнүңдө. Ал пенде оба, о Раббим дейт. Аллах Таала айтат, сен қанша дуа қылсаң, дуаларыңды қауыл қылдым. Мисалы, балан күні, балан саатта, балан жерде дуа қылдың еле, башыңа бір қайғылу иш түшіп, ошол қайғыңды жоғотуну дуа қылдың. Мен дуаңды қауыл қылдым. Ал дуаңдың пайдасын нақта дүйнөдө эле көрдүң. Жана балан күні балан дуаңды қылдың, бирок ал дуаңды қауыл қылбадым. Анын пайдасын ақыретке қойдым. Анын пайдасын бейиште көресің. Ушундай дүйнөдө канча дуа кылган болсоң, кээ бирин бул дүйнөдө кабыл кылганын, кээ бир дуасы кабыл болбой акыретке койгону жөнүндө Аллах Таала менен пендесинин ортосунда сөз болот. Акыры ал пенде айтат, аттиң, дубаларым дүйнөдө кабыл болбой эле, акыретке калганда жакшы болмок экен деп. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, дубаны көп кылгыла, себеби кылган дубаңардын 3 пайдасы бар. Биринчиси, дуасы бул дүйнөдө эле накта кабыл болуп, пайдасын көрөт. Экинчи, бул дүйнөдө кабыл болбосо, акыретте бейиште пайдасын көрөт. Үчүнчү, кылган дуасы башына түшө турган бале кырсыктардан кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, бир киши бир агайынын артынан алыстан дуа кылса, 70 кабыл болгон дуага барабар болот. Аллах Таала бир периштени өкүл кылып койгон. Ал киши дуа кылган сайын, о мен сага да ошондой болсун деп турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, атанын баласына кылган дуасы пайгамбар үмметине кылган дуасы сыяктуу. Муса алейхиссалам бир кишиге жолукту. Ал киши Аллах Таалага берилип көп дуа кылат эле, бирок дуасы кабыл болбойт эле. Муса алейхиссалам Алла Таалага кайрылып, о Раббим, ушул кишинин дуасын кабыл кылып койчу дегенде, Аллах Таала айтат, ал киши бакыл, бир өзүнө гана дуа кылат. Муса алейхиссалам ал кишиге Аллахтын сөзүн кабар бергенден соң, бардык жалпы мусулмандарды кошуп дуа кылды эле, дуасы кабыл болду. Муса алейхиссалам бир кишини көрдү, ыйлап, жалынып, жалбарып дуа кылат эле. Муса алейхиссалам айтты, о Раббим, эгер ушул кишинин хажети менин колумда болгондо, дуасын кабыл кылып, ажетин аткарат элем. Аллах Таала вахи кылып айтты, о Муса, мен сага караганда ал кишиге жакыныраакмын, жана ырайымдуураакмын. Бирок ал мага тили менен дуа кылса да, жүрөгү койлорунда. Мен андай дуаларды кабыл кыла албайм. Тили менен мага дуа кылып, жүрөгү менен башкаларда болсо. Муса алейхиссалам айтты, о Раббим, эгер өзүңө кайрылып дуа кылса, намаз окуган адам, орозо кармаган адам, жихад кылган адам эмне деп жооп берер элең? Аллах Таала айтты, лаббай, о пендем, эмне кажетиң бар деп жооп берет элем. Эгер күнөөкөр адам дуа кылсачы деп Муса алейхиссалам сурап калды. Аллах Таала айтты, лаббай, лаббай, лаббай деп жооп берет элем. Муса алейхиссалам айтат, эмнеге күнөөкөр пендеге 3 жолу лаббай деп жооп бересиң? Аллах Таала айтат, себеби күнөөкөр пендем менин улуулугума таянган, алдыңкылар амалдарына таянган. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинин 1-чи томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар. Кадырына ыраазы болуу,
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтың разычылыгы бардык нерседен улуу. Ошондой эле Аллахтың тагдырына разы болуу бардык ибадаттан жогору турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир топ сахабалардан сурады: "Силер кимсиңер?" деп. Алар айтышты: "Биз мусулмандарбыз" деп. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ыйманыңардын белгиси эмнеде?" Алар жооп беришти: "Башыбызга түшкөн бале кырсыктарга сабыр кылабыз, эркин жүргөндүгүбүзгө шүгүр кылабыз, Аллахтын берген тагдырына разы болобуз." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен ант ичип айтам, силер чыныгы момун экенсиңер." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллах Таала бир пендесин жакшы көрсө, ар кандай кайгылуу иштер менен сынап көрөт. Эгер ал пенде сабыр кылса, Аллах Таала аны пенделикке тандап алат. Эгер Аллахтын тагдырына разы болсо, Аллах Таала аны эң таза, тунук пенделерине кошот. Бир ирет Муса алейхиссалам Аллах Тааладан сурады: "О Раббим, кандай иш жасасам ыраазычылыгыңды табам?" деп. Аллах Таала айтты: "Сенин башыңа жазган тагдырга ыраазы болсоң, менин ыраазычылыгымды табасың" деди. Суфьян ас-Саури Рабиянын алдында мындай деди: "О Аллахым, бизден ыраазы боло көр." Рабия айтты: "Аллахтан уялбайсыңбы? Аллахтын тагдырына разы болбой туруп, Аллахтын ыраазычылыгын сурайсың." Суфьян айтты: "Аллахтын разы экенин кантип билсе болот?" Рабия айтты: "Башыңа бир кубанычтуу иш келгенде кубанган сыяктуу эле, башыңа бир кайгылуу иш түшсө да кубанган. Аллахым жибериптир" деп. Ошондо Аллах сенден разы болот. Бир ирет Иса алейхиссалам көчөдө бир кишинин алдынан өтүп калды. Ал киши жолдун четинде, эки көзү сокур, денеси алапес, буту кыймылдабай олтурат болчу. Ал киши мындай деп олтурат эле: "О Аллахым, сага пенделериңе берген көптөгөн балелерден мени сактап калдың." Иса алейхиссалам ага кайрылып мындай деди: "О инсан, балелердин бардыгын сенде көрүп турам. Эки көзүң көрбөсө, денең алапес болуп бузулган болсо, эки бутуң иштебесе, дагы эле кандай балелерден сакталып калдың?" Ал киши мындай деп жооп берди: "О Аллахтын элчиси, көптөгөн адамдар байып жыргап жашап жүрүшөт, бирок жүрөктөрүндө ыймандары жок. Менде болсо, Аллахыма көптөн көп шүгүрлөр болсун. Башка нерселерим болбосо деле, жүрөгүмдө ыйманым бар." Жабраил алейхиссалам бир күнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип айтты: "Аллах Таала сизге салам жиберди жана айтты: Абу Бакырдын абалын сурап койсун" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакыр радиаллаху анхуга келип абалын сурап: "Сага эмне болду?" деди. Абу Бакыр айтты: "7 күндөн бери тишим ооруйт." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мага бир ооз айтып койсоң болбойт беле?" Абу Бакыр айтты: "Мен Аллахтын берген оорусуна сабыр кылбай, Аллахыма даттанайымбы?" деди. Асмай айтат: "Мен бир айылга барып, көзүм бир сулуу аялга түштү. Бирок күйөөсү капкара көрксүз киши экен. Ал аялга барып акырын айттым: 'Сен ушундай сулуу аял болуп туруп, ошондой кара көрксүз киши менен жашоого ыраазысыңбы?' Аял айтты: 'Сен өтө туура эмес ката сөз сүйлөдүң. Мүмкүн бул киши Аллах Тааланын жакын пендеси. Ошондуктан мендей сулуу аялды ага кылган иштери үчүн белек кылып бергендир. Же болбосо, мүмкүн мен Аллах Таалага бир күнөө жасагандырмын. Менин күнөөмдүн кафаратына күнөөмдү жоюу үчүн ага аял кылып бергендир. Ал эми мен эмнеге Аллах разы болгон ишке разы болбойт экенмин?" деди. Мурда бир пайгамбар өз жашоосундагы кедейликтен, ачкачылыктан, бит баскандыгынан 10 жыл даттанган экен. Көп даттана бергенден соң Аллах Таала вахий кылып айткан экен: "О пендем, сен канчага чейин даттанасың? Мен сенин жашооңду дүйнөнү жаратуудан мурда ушундай кылып өкүм чыгарып, тагдырлап койгонмун. Ал эми азыр мен бир сен үчүн бардык дүйнөнүн тагдырын өзгөртүүмдү каалайсыңбы? Сенин тагдырыңды өзгөртүшүм үчүн канча деген тагдырларды өзгөртүшүм керек? Сенин каалооңду мен өзүмдүн каалоомдон жогору коеюмбу? Жок, андай болбойт. Эгер жүрөгүңдө дагы ушундай ой пайда боло турган болсо, наамыңды пайгамбарлардын наамынан өчүрөмүн" деди. Бул баян Шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинин 2 томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналына катталыңыздар. Аллахтын рахматынын кеңдиги. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Аллах Тааланын 100 рахматы бар.
Алардан бир рахматын гана түшүрүп, жиндердин, адамдардын, куштардын, айбандардын, курт-кумурскалардын арасына бөлүштүргөн. Ошол бир рахмат менен бири-бирине райым кылышып, бири-бирине боорукер болушат. Калган 99 рахматын кыямат күнүнө сактап койгон. Ал рахматтары менен пенделерине райым кылат. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Кыямат күнү болгондо Аллах Таала арштын астынан бир китеп чыгарат. Анда мындай деп жазылган: Рахматым өтүп кеткен ачуумдан мен бардык райым кылуучулардан райымдууракмын деп. Бейиште канча эл болсо, ошончолук сандагы адамды тозоктон чыгарат. Анас радиаллаху анху айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллах Таала кыямат күнү момун пенделерине кайрылып айтат: Силер мага жолугууну жакшы көрөсүңөрбү? Момундар ооба дешет. Эмнеге жолугууну жакшы көрдүңөр? Биз өзүңүздүн рахматыңызды, кечиримдүүлүгүңүздү үмүт кылдык. Аллах Таала айтат: Андай болсо, силерди кечирдим. Анас радиаллаху анху айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Кыямат күнү Аллах Таала айтат: Кайсыл пендем мени бир күн эстеп зикир кылган болсо, же кыямат күнү Аллахтын астында эсеп кысап кылынам деп корккон болсо, аларды тозоктон чыгаргыла деп буйрат. Дагы бир риваятта Жабир радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Тозок эли тозокко жайгашкандан кийин жана алар менен бирге кээ бир мусулмандар да тозокто болушат. Капырлар айтышат: Мусулмандыгыңар пайдасы тийбей калдыбы? Биз менен бирге тозокто азапталып жатасыңар. Алар айтышат: Биз мусулман элек, бирок күнөөбүз бар эле. Ошондуктан силер менен тозокто шерик болуп калдык. Аллах Таала алардын сүйлөшкөн сөздөрүн угуп буйрук берет: Тозоктогу мусулмандарды капырларга шылдың кылбай чыгаргыла деп. Алар тозоктон чыгарылганда капырлар аларды көрүп аттин кылып айтышат: Биз да мусулман болгонубузда тозоктон чыгып кетмек экенбиз деп. Умар бин Хаттаб айтты: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллах Таала момун пенделерине райымдуу эне баласына райымдуу болгондон да. Жабир бин Абдуллах айтат: Кыямат күнү кимдин сооптору күнөөлөрүнөн көп болсо, эсеп кысапсыз эле бейишке кирет. Кимдин сооптору күнөөлөрү менен барабар болсо, андай адамды жеңил желпи эсеп кысап кылынат. Андан соң бейишке кирет. Ал эми ким өз напсисин күнөө менен булгаган болсо, белини күнөө менен ийдирип алган болсо, ошондой адам Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын шапаатына муктаж болот. Саад бин Билал айтат: Кыямат күнү болгондо Аллах Тааланын буйругу менен эки адамды тозоктон чыгарат. Аллах Таала ал экөөнү айтат: Мен пенделериме кыпындай да зулум кылбайм. Бул тозокко кирүүңөр өзүңөрдүн жасаган күнөөңөрдүн кесепетинен. Аллах Тааладан кайра буйрук болот: Бул экөөнү кайра тозокко жөнөткүлө деп. Экөөнүн бири чуркаган абалда бут колундагы чынжырлары менен тозокко кирип кетет. Экинчиси баскысы келбей, тозокко киргиси келбей токтоп калат. Аллах Таала аларды кайра кайтарып сурайт: Эмне себептен бириңер тозокко чуркаган абалда кирип кеттиңер? Бириңер болсо токтоп калдыңар. Тозокко чуркап киргени мындай дейт: О Раббим, дүйнөдө өзүң тыйган күнөөлөрдөн тыйылбай, буйруктарыңды аткарбай тозокко түштүм. Жана буйругуңа каршы туруп, ачууңа тийип койбойын дедим. Экинчиси айтат: О Раббим, өзүң тозоктон чыгардың, кайра тозокко киргизбесең керек деп рахматыңдан үмүт кылдым. Аллах Таала айтат: Андай болсо, экөөнү тең бейишке жөнөткүлө деп. Абдуллах бинни Амир бинни Ас айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Кыямат күнү Аллах Таала элдин арасынан бир кишини ажыратып чыгып, астына 99 челекти коет. Ар бир челектин чоңдугу көзү жеткен жерге чейин. Анан Аллах Таала айтат: Ушул челектердеги, чакалардагы күнөөлөрдүн бардыгын сен өзүң жасагансыңбы? Же периштелер сага зулум кылып, ашыкча жазып коюптурбу? Ал киши: Жок, периштелер кылган жок, бардыгын өзүм жасаганмын деп мойнуна алат.
Сенде айта турган шылтооң барбы дегенде, жок, о Раббим, жок деп жооп берет. Аллах Таала айтат: Менин астымда сенин бир жакшылыгың бар. Сага зулум кылбайбыз. Ошого болсо да көңүл бурабыз деп бир кагазды чыгарат. Анда ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадур Расулуллах калмасы жазылган экен. Ал киши айтат: О Раббим, бул кичинекей кагаз 99 чакадагы күнөөнүн астында көрүнбөй калат го. 99 челекти таразанын бир жагына коюп, ал кагазды таразанын бир жагына койгондо таразаны басып кетет. Себеби Аллах Тааланын ысымына эч нерсе тең келбейт. Абу Саид радиаллаху анху айтат: Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Кыямат күнү Аллах Таала периштелерге айтат: Тозоктогу адамдарга карагыла, кимдин жүрөгүндө бир алтындын салмагынчалык жакшылык болсо, тозоктон чыгаргыла. Периштелер тозокту аралап көптөгөн адамдарды терип чыгарышат. Анан периштелер айтышат: О Раббим, өзүң буйругандай кылып тозоктон адамдарды чыгардык. Жана Аллах Таала айтат: Кайра барып карагыла, кимдин жүрөгүндө жарым алтындын салмагынчалык жакшылык болсо, аларды да тозоктон чыгаргыла. Периштелер Аллахтын буйругун аткарып айтышат: О Раббим, өзүң буйругандай кылып тозоктон адамдарды чыгардык. Аллах Таала жана буйрат: Тозокко барып, кимдин жүрөгүндө кыпындай жакшылык болсо, тозоктон чыгаргыла. Периштелер тозокту кыдырып, көптөгөн адамдарды чыгарып, Аллах Таалага аткарган иштеринин жообун беришет. Абу Саид айтат: Эгер бул хадиске көңүл бурбасыңар, анда бул аятка назар салгыла. Аллах Таала пенделерине кыпынчалык зулум кылбайт. Эгер амалдары жакшы болсо, бир нече эсеге көбөйтүп берет жана өзүнүн фазилетинен көптөгөн соопторду кошуп берет. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Анан Аллах Таала айтат: Периштелер шапаат кылышты, пайгамбарлар шапаат кылышты, момундар шапаат кылышты. Ал эми эң райымдуулардын райымдуурагы мен кылдым деп тозоктон бир уч адамдарды алып чыгарат. Алар эч бир жакшылык кылган жок. Аллахтын барлыгына, бирлигине ишенгенден башка. Алар тозокто күйүп кап-кара чок болуп калган. Бейиштин алдында бир дарыяга алар ташталат. Ал дарыяда жуунуп тазаланып, бир меттей таза болуп, тунук болуп чыгышат. Алардын желкелеринде мөөр басылган болот. Ал мөөрдү көргөн адамдар билишет. Булар эч кандай амалсыз эле Аллах Тааланын тозоктон чыгарган пенделери деп. Аллах Таала аларга айтат: Бейишке киргиле. Бейиште эмнени көрсүңөр, силердики болот. Алар бейишке кирип көздөрүнө көрүнгөн нерселерди алгандан соң айтышат: О Раббим, эч кимге берилбеген рахат, жыргалчылыктарды бизге бердиң го деп. Аллах Таала айтат: Силер үчүн жана мындан да жакшыраак нерселер бар. Алар айтышат: О Раббим, жана кандай нерсе, булардан да жакшыраак болмок эле. Аллах Таала айтат: Ал менин ыраазычылыгым. Эми бул күндөн баштап силерге менин ыраазычылыгым гана болот. Башка силерге такыр ачууланбайм дейт. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат: Бир күнү Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям бизге чыгып айтты: Мага мурдагы бардык үммөттөр көрсөтүлдү. Бир пайгамбар жүрөт, аны менен бир эле киши жүрөт. Жана бир пайгамбар жүрөт, аны менен эки киши чогуу жүрөт. Жана бир пайгамбар жүрөт, жалгыз, аны менен эч ким жок. Жана бир пайгамбар жүрөт, аны менен чоң жамаат бирге жүрөт. Анан бир чоң жамаат элди көрдүм. Ошондой чоң жамаат менин үммөтүм болсо экен деп үмүт кылдым. Мага кабар берилди. Бул пайгамбар Муса алейхиссалам алдындагы чоң жамаат анын коому деп. Анан мага кара деп буйрук болду. Карап, өтө бир чоң жамаат элди көрдүм. Бүт ааламды каптап калган экен. Жана кара деди. Төрт тарапка карасам да жер толтура коомду көрдүм. Мага айтылды: Булар бардыгы сенин үммөттөрүң деп. Алардын арасында 70 000 адам эсепсиз бейишке кирет. Андан соң сахабалар бардыгы туш-тушка тарап кетишти. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям алар кимдер экенин баяндап бербеди. Сахабалар өздөрүнчө сөз кылып айтышты: Биз ширк абалда төрөлдүк, бирок
Кийин болсо деле ыйман келтирдик. Мүмкүн алар биздин балдарыбыз болсо керек деп. Бул сөздөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеткенде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты. Алар ооруган учурда сабыр кылып, ооруган жерин күйдүрбөгөн адамдар, дабалоочу адамдарга барып, дуалабаган адамдар, төлгөчүлөргө барып, төлгө ачырбаган адамдар, бардык иштеринде бир Аллахка тобокел кылган адамдар. Аккоша радиаллаху анху туруп айтты: "О Аллахтын элчиси, мага дуа кылың. Аллах таала мени ошолордун катарына кошсун." Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Сен ошолордун катарындасың." Жана бир киши туруп: "Мага да дуа кылың" деди эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аккоша сенден озуп кетти." Умар ибн Хаттаб айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир топ туткунга түшкөн адамдарды алып келишти. Алардын арасынан бир аял эки жакка чуркап, баласын издеп жүрөт эле. Кокусунан көзү баласына түшүп, эч нерсеге карабай, чуркап барып, баласын алып бооруна басып, эмизе баштады. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ага карап туруп, анын мээримдүүлүгүнө таң калып, сахабаларга карап айтты: "Ушул аял өз баласын отко таштайт деп ойлойсуңарбы?" Сахабалар айтышты: "Эч бир эненин мээрими өзүнүн баласын отко таштоого жол бербейт." Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бул эне өз баласына райымдуу, мээримдүү болгондон да Аллах таала өз пенделерине райымдуураак жана мээримдүүрөөк." Ушул хадистер жана кабарлар бизге сүйүнүч кабар берет. Албетте, Аллахтын рахматы чексиз. Биз күнөөкөр пенделерди күнөөбүзгө татыктуу азаптарды бербей, чексиз рахматтары менен кечирет деген үмүтүбүз чоң. Жана фазилети, кайрымдуулугу чексиз болгондуктан биздей күнөөкөр пенделерни бейиштеги неаматтардан кул калтырбайт деген үмүтүбүз чоң. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер аталыштагы китептин 2-чи томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар. Намаз окуп, дуа кылбай туруп кетүүнүн зыяны. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда Абу Даджана аттуу сахаба эрте менен мечитте багымдат намазын Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу окуп, дуа кылууну күтпөй шашылып чыгып кетет. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам анын себебин сураганда, ал мындай деп жооп берди: "Менин кошунамдын бир дарагы бар. Ал дарактын мөмөлөрүн бышкандары түндө биздин короого түшүп калат. Балдарым эрте менен туруп, ал мөмөлөрдү терип жеп койбосун деп, мен мечиттен шашылып чыгып, мөмөлөрдү терип кошунамдын короосуна кайтарып, өткөрүп коем." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам дарактын ээсин чакырып айтты: "Ошол дарагыңды мага саткын. Анын ордуна бейиште сага 10 дарак берилет. Ал дарактардын денеси кызыл алтындан жана жашыл заваржандан, бутактары ак берметтен болот." Ал киши айтты: "Нак дарагымды насия дарактарга сатпаймын." Абу Бакыр радиаллаху анху туруп айтты: "Менде палан жерде багым бар. Ал бакта көптөгөн курма дарактарым бар. Сенин бир дарагыңа ушул багымдан 10 дарак берейин" деди эле. Ал киши сүйүнүп кетип макул болду. Абу Бакыр радиаллаху анху ал даракты алып кошунасына берди. Ал мунафык киши сүйүнүп келип аялына айтты: "Бул даракты Абу Бакырдын багындагы 10 дарагына алмаштырып саттым." Абу Бакыр бул даракты кошунабызга садака кылды. Ал дарак баары бир биздин короодо турат. Биз өзүбүз каалаганча жеп, бир аз кошунабыздын балдарына берип коебуз. Түндө уктап эрте менен туруп караса, дарагы кошунасы Абу Даджонанын короосуна өтүп калыптыр. Аш-Шайх Абдул Кодири Кыйлони айтат: "Намаз окуп дуа кылбай туруп кеткен кишиге периштелер мындай деп айтышат: бул кишиге карагыла, намаз окуп дуа кылбай туруп кеткендиги Аллахка муктаж эмесмин дегендиги." Шайх Абдул Кодир айтат: "Малос китебинде көргөнмүн. Бир киши бир кийикти кармап алып, байлап койгондо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам барып калат. Ал кийик Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды көрүп, мындай деп арызданат: бул тоонун артында менин балдарым ачка калды. Бул кишиге айтсаңыз, мени коюп жиберсин. Балдарымды эмизип кайра келейин. Эгер кайра келбесем, намаз окуп намаздан кийин дуа кылбай туруп кеткен кишидей жаман болоюн.
же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын наамын угуп салават айтпаган кишидей кор болоюн деди. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген Бирметтер китебинин 2 томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар. Дуа кылуунун улуктугу жөнүндө пайгамбарыбыздан айтылган хадистер. Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: кимге дуа кылуу бактысы ылайык келсе, ага рахмат эшиктери ачылат. Аллахка дүйнөлүк каалоолор ичинде эң кабыл болгону андан жакшылык суроо. Дуа келе турган бале жана түйшүктөрдү жок кылат. Тагдырды бир гана дуа өзгөртөт. Ошол үчүн силер дагы дуа кылгыла. Анас радиаллаху анху айткан: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай деген: О үммөттөрүм, о сахабаларым, силердин ар бириңер бардык муктаждыгыңарды бир гана Аллахтан сурагыла. Кала берсе бут кийимңердин жиби үзүлсө да бир гана Аллахтан сурагыла. Умар радиаллаху анхунун уулу ушундай риваят кылган: ар бир ишимде Аллахка дуа кылат элем. Улоомдун жүрүшүндө да Аллахтан жеңилдик беришин сурайт элем. Эми мында сүйүнүч, бейпилдик сезет элем. Умар радиаллаху анхунун дуаларынын бири төмөнкү эле: Аллахым, мени жакшы инсандар менен бирге кыл. Мени жамандар арасына кошпо. Мени жакшы инсандарга кош. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам дуа ибадаттын өзү деп айткан жана артынан ушул аятты окуду: Раббиңер мага дуа кылгыла, кабыл кылам деди. Дуа мурдагы жана кийинки бардык кайгы капаны жок кылат. О Аллахтын пенделери, силер дагы дуа кылгыла. Аллах Таала уяттуу жана керемет ээси. Пенделер колдорун ачып дуа кылганда Аллах аларды кур кайтаруудан уялат. Аллах Тааланын улуктугун, бирешендигин эсте. Аллах Таала эстегендерди сүйөт. Ибадаттын артыкчылыгы дуа кылып жыйынтыгын күтүү. Дуа ибадаттын өзү. Ким Аллахтан дуа кылып сураса, Аллахтын ачуусу келет. Аллахтан сурабоо, ага дуа кылбоо бой көтөргөндүк. Өзүнү Аллахка муктажмын деп эсептебөөнүн бир көрүнүшү. Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдын дуа кылуу тартиби. Анас радиаллаху анхудан риваят. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам дуа кылганда колдорун жогору көтөргөн эле, колтугунун аппактыгы көрүнөт эле. Умар радиаллаху анху ушундай айткан: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылаарда эки колун жүзүнө сүртүп дуасын бүтүрөт эле. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бирөөгө дуа кылуучу болсо, дуасын биринчи өзүнөн баштайт эле. Ушуга далил Ибн Аббас радиаллаху анхудан риваят. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах бизди жана ааттын бир туугандарын рахматына алсын. Ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят кылынган хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам истихфарды жана дуаны 3 жолу кайталоо менен сүйүнүчкө толгону айтылган. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам дуаларын Субхана Раббиал Алил Алал Вахаб сөзү менен баштайт эле. Бул баян ыйык айлар жана кабыл болгон дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.